Biz ушул жерге чындык издеп келдик. Кыргызстанда чындык бар экенин деп. Экспертиза, Бишкектин экспертизасына биологический жөнөтүлдү, комплексный биологический жөнөтүлдү. Ондо Оштун экспертизасы таза чыккан. Алар каршылык кылып Бишкектин экспертизасына биологический жөнөтүлгөндө Бишкектин экспертизасы күмөн деп чыгарып койду. Бу жерде Ындыевдин анализи похож деп гана чыгарып берди. Ушунун статьясы менен токтолуп калдык эле. Biz ötünüç berip судьяга Алматыга жөнөттүк. Алматы судьясынан балам ак чыкты. Эми ушуну эл суранам сиздерден. Комментарий жазганда ойлонуп жазыңыздар. Мен энемин. Бардыңыздар энесиздер. Туура эмес комментарийди түшүнүп түшүнбөстөн, далили жок, жалган жаба нерсеге комментарий жазганда да ойлонуңуздар. Калган эл журтум. Мен де балам, ушу эң чоң балам, андай жолго бара турган бала эмес. Барыңыздарда бала бар, эң чоң улум ол ишенген. Бул жалган жаба менен 4 жылдан бери мен эзилип кеткен болдум. Туура түшүнүңүздөр. Ушу комментарийлерди жок кылыңыздар суранам. Эч кимдин башына мындай буруктомат келбесин. Баламдын жаш болуп, балам оорукчан болуп калды. Денесине псориаз деп стресстен чыгат экен. Псориазды нелечимый деп ушунча барбаган жерим калбады. Азыр убакта балам бир кол бир бурт иштеп, ушу Бишкектин психологический больницасында жаткырдым. 20 күн балам алып жаттым. Өзүм карадым. 3 психолог врач менен карадык. Балам өзүн жогорку этаждан таштаганга чейин барды. Тергөөчүлөр камаласың сен, карын камала турган стадиядасың деген үчүн балам апа эмнеге чындык болбойт, мен бул жолго барган эмесмин деген сөздөрүн балам сиздер да энесиздер, угуңуздар. Бул жерде бардыгы жалган. Азыркы убакта мен ушул ответственность кайрылууну чечтим. Сиздердин астыңыздарда чындыкты карап бериңиздер, урматтуу ушул жогорку органдагылар, туура чечимди чыгарыңыздар. Балам коллежди бүттү, УШИга тапшыра албай калды ушунун айынан. БИМге тапшырттым эле, БИМден айдалып кетти. Паспорту жок, судимый болуп азыр үй камагында. Ушул биз ушу пресска чындык үчүн эле келдик. Эми жогору жактан суранабыз. Ошо чындыкты чыркырап айткан жерге келдик биз ушу. Жаш ана чечилип берет деп. Саламатсыздарбы, пресс жыйынынын катышуучулары. Жогоруда айтылып кеткендей, азыркы кезде айрым адамдар интернет социалдык тармактарын өз максатында туура эмес багытта пайдаланып жүрөт деп айтсам жаңылышпайм. Буга далил жабырлануучунун адвокаты Абдыраупова Мухаева аттуу жактоочу өзүнүн берген маалыматында чындык KG сайтында тактап айтканда бул иш боюнча соттор ишти атайын создуктуруп чечим чыгарбай жүрүшөт деп пресс жыйын өткөргөн. Анын мындай кадамы биринчи кезде айыпталуучунун өмүрүнө гана коркунуч келтирбестен бүтүндөй сот системасын жаманаттуу кылып жатат. Башкача айтканда, ушуга окшогон негизсиз каралоолордун артынан үмүтсүздүктөн баса белгилеп кеткен, үмүтсүздүктөн эмне дегенде бул айым өзү адвокат катары сотто өзүнүн процессуалдык укугун колдонбостон, башкача айтканда талашсыз далилдерди, айыпталуучунун күнөөсүн тасыктай турган талашсыз далилдерди бергендин ордуна үмүтсүздүктөн ушинтип ар кандай социалдык тармактарга, мына эң акыркысы кече жакында эле чыгыптыр, чындык KG сайтында соттор ушул атайын созуп 3 жылдан бери чечим өкүм чыгарбай келип жүрөт деген маалымат бериптир. Эми бул маалымат таптакыр чындыкка дал келбейт. Неге дегенде бул иште юридикалык маанилүү жагдайлар бар. Алардын ар бири дыккат териштирилип, тастыкталып, андан кийин баа берилиш керек, юридикалык баа сот тарабынан. Бирок аны
эске албастан, аны ушундай жагдайлар бар эле дебестен, адвокат айым өзү ошол жагдайларды унутуп коюп, ушинтип ар кандай сайттарга маалымат берип атат. Эми айыпталуучунун ата энеси айтып жатат, бул тенденция, бул окуя мындайча айтканда Абдыраупова тараптан биринчи эле жолу эмес, иш башталгандан бери, иш козголгондон бери ушинтип ар кандай сайттарга чыгарып келип жатат деп, мына бүгүн өздөрү келди сиздердин астыңыздарга. Бизде дагы айта турган сөзүбүз бар, бизде дагы айта турган чындыгыбыз бар. Алардын айтып атканы чындыкка дал келбейт деп мына астыңыздарга төгүндөп келдик. Эми ушул маселенин бардыгы жаралмак эмес. Эмне үчүн жаралмак эмес? Эгерде биздин атайын адистер, башкача айтканда эксперттер өздөрүнүн кызматтарын так аткарганда мындай кесепет болмок эмес. Акыркы соттук экспертизада, кечиресиздер, акыркы эмес, дагы айтайын, 16 июнь 2021 жылдагы экспертиза, биологический комплекс экспертиза корутунду чыгарып жатат. Жанагы жабырлануучунун шортигинде ушул айыпталуучунун уруктугу болушу мүмкүн деген корутунду берип атат. Ал корутундудан кийин тергөөчүлөр албетте кылмыш ишин козгоп, сотко өткөрүп атат. Бирок тергөө учурунда дагы жактоочу тараптан атайын өтүнүчтөр келтирилген, ошол жанагы уруктукту ДНК экспертизасына өткөрүп бер деп өтүнүч келтирген. Бирок ал өтүнүчтү тергөөчүлөр четке кагып, сотко өткөрүп койгон. Ага карабастан жактоочу тараптан жана айыпталуучунун ата энеси тараптан келтирилген өтүнүчтү азыркы кезде сот канааттандырып, ошол өтүнүчтүн негизинде атайын Алматага, башкача айтканда Казакстанда бул экспертиза дайындалып атат. Экспертизанын жыйынтыгында ал шортиктеги жабырлануучунун шортигинде айыпталуучунун уруктугу эмес, башка эркек жана аял кишинин уруктугу келип чыкты деп бүтүм чыгарып атат. Башкача айтканда, ушунун бардыгы мындайча айтканда айыптоочу акттын бардыгы бир ошол Алматадагы эксперттердин бүтүмү менен карточный домик окшоп курап чыгып атат. Башкача айтканда, ушул негизсиз каралуулар, негизсиз ой жүгүтүүлөр, негизсиз жанагындай тастыкталбаган маалыматтар жокко чыгып атат. Ушунун бардыгын сиздердин астыңыздарга келип айтып бергени мажбурбуз. Себеп дегенде, унчукпай отура берсең, унчукпай алардын ар кандай каралууларына чыдап отура берсең, алар дагы жана башка адамдар дагы ойлошу мүмкүн. Демек, ооба, баласы чындап эле ошондой турбайбы? Демек, баласын актаганы булар кызыктар эмес экен да. Демек, баласын актаган эч кандай негизи жок экен да деген элде жана юридикалык сабаты жок жарандарда ошондой ой пайда болушу мүмкүн. Ошол ойду биз бүгүн жок, урматтуу туугандар, урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу ошол жанагы ар кандай терс комментарийлерди жазган жарандар, сиздер да ойлонуңуздар, бул жакта башка чындык бар. Тыйындын эки тарабы болот дегендей, тыйындын бир тарабы ушундай. Бизде ушундай чындык. Мына Бишкектеги биологиялык экспертизаны чыгарган эксперт айымдын корутундусун Алматада көз карандысыз эксперттер жокко чыгарып атат. Ал жанагы айыпталуучунун уруктугу эмес, таптакыр башка эркек жана аял кишиники деп бүтүм чыгарып атат. Ошол туугандар. Эми мына адвокат айым боюнча дагы кыскача айтып кетели. Бул адвокат айым ар дайым ушинтип ар кандай жаңылык сайттарына негизсиз ушундай каралуулар чыгарып, соттордун үстүнөн кандайдыр бир кысым кылып, же болбосо иштерине, же болбосо адилеттүүлүктү жүзөгө ашырууга тоскоолдук жаратып жатат. Бул адвокат айымдын дагы мындай жоопкерчилигин караш керек. Иш кайсы сотто каралып атат? Иш Ош шаардык сотунда каралып жатат. Сиздер ошо жактоочунун аракеттерине каршы куруу органдарына кыйсыздарбы? Жок, ал боюнча айтып жатпай өздөрү дагы. Биз ушул убакка чейин Биз ушул убакка чейин биз чыдап эле отуруштук. экспертизасын биз күтүп отурганбыз.
Мына чындык Казакстандан чыгып келди. Мына ошонун негизинде биз эми Onun da болот, onun da сот болот. Ошондо биз сиздерге биринчи жолу кайрылып атабыз. Скриншоты сделали по поводу вот это, как это там, соцсетях? Бар. Скриншот ошо сиз сурап калдыңыз. Чындык KG порталында Ошто 7 жашар бала 6 ай бою зордукталып жүргөн. Сот 3 жылдан бери иш боюнча чечим чыгара албай келет деп бул тууралуу журналисттерге юрист Мухайо Абдураупова билдирди деп жазып атат. Эми бул адвокат айым өзү жогорку билимдүү, квалифицированный юрист, адвокат деген лицензиясы бар. Бирок эми иштин материалдарында тактала элек бүдөмүк шек жараткан жагдайлар бар да. Ошону эске албастан ушинтип жаңылыктарды чыгарып атпайбы? Эми ал жаңылык канчалык деңгээлде чын же канчалык деңгээлде калп экенин өзү деле мындай туюп сезе билсе болот эле да, адис катары. Анан мен сүйлөй берем, мен чындык мен тарапта деп айта берген да туура эмес да. Чындык мына булар мына. Считаете, что это давление вот как бы на судебное решение, на суды и манипуляция? Бул жерде ооба сурооңуз туура. Бул жерде мындай да болуп атат. Тергөөчүлөр жана баса берилип кетпедим, жактоочу тараптан, айыпталуучунун жактоочусу тараптан өтүнүч келтирилген. Мына шортадагы ошол жана уруктук боюнча ДНК экспертизасын кылгыла, ДНК тест кылгыла дегенде тергөөчүлөр четке кагып коюп атат. Анын да бирден бир себеби ошол Абдураупованын кыймыл аракетинен болуп атат. Себептен ал түздөн түз эле ошол системалык түрдө ар кандай интернет сайттарына жарыялап, ушундай болуп атат, ушундай биздин ишти карабай атат деп ар кайсы инстанцияларга даттанып, негизсиз даттанып, даттанууларды байма-бай жасаган үчүн тергөөчүлөр балким ошонун жанагындай кысым көрсөтүүсүнөн дейлиби тезинен ушу иштен кутула алчы деп сотко берип койгон. Сотто өтүнүч келтирилди. Мен ошол сотко жеке ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде тергөөчү да канааттандырылса, сот да канааттандырылса, Кыргызстанда мыйзамдуулук деген негизи өзү орнобойбу деген элде мындай шек жаралуу болушу мүмкүн. Эми бул жарандар азыр сиздердин астыңыздарга бир эле өздөрүнүн баласы үчүн келген жок да. Бул жерде Кыргызстанда деги эле акыйкаттык орносо экен. Ушуга окшогон мына эксперттер өз ишин аткарып жатканда мыйзамдын талаптарынан чыкпаса экен деген үмүт менен келип атышат да. Башкача айтканда башка адамдар, башка жарандар, башка ата энелер дагы жабыркап калбасын. Бизге окшоп жабыркап калбасын. Бизге окшоп не жашта отургандар ошончолук көп болсо керек нар жакта. Нету, да, вопросов? Ну, наверное, есть вопросы у вас, уважаемые Филдес? Я хотела спросить, вот в Алмате экспертизу проводили биологическую, да? Да. Обнаружили следы мужчин и женщин. Это что, как это нужно объяснить? Что, мальчика насиловали вдвоем, что ли? Бул жерде сурооңуз туура. Албетте бул жерде айыптоонун негиздүү делген ошол далил жабырлануучунун шортиги болуп жатпайбы? Анан ошол шортиктен дейт уруктук чыгып атат. Ошол уруктук мына айыпталуучунуку болушу мүмкүн деген эле ой менен сотко өткөзүп жатпайбы? Демек бул деген атайын пландаштырылган фальсификация жолу менен ушинтип өткөрүп жатат. Тергөөчүлөргө дагы, тергөөчүлөр анын сотко өткөрүп атат. Бул деген негизсиз каралоо. Ал жерде айыпталуучунун уруктугу жок чыгып атат. Айыпталуучу таптакыр тиешеси жок деген жүйө болуп келип атат. Андан сырткары дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай бар. Сот жүрүшүндө дагы, тергөө жүрүшүндө дагы жабырлануучу мындан башка кордук да көрсөткөн деп айткан. Өмүрүнө кордук көрсөткөн деп айткан. Бирок негедир эксперттер ошол өмүрүнө кордук көрсөткөндү, ошол жагдайды эске албастан, ошол жанагы сексуалдык кыймыл аракеттерге басым жасап койгон. Анын ошо бирден бир себеби шортада кимдир бирөөнүн уруктугу чыккан себеп болуп атат. Это у меня вопрос такой к родителям.
Вот эта вот женщина, которая как бы обвиняет вашего сына, подходила она как-то там, пыталась с вами договориться, там, деньги там, это, как бы спрашивала там, что-то такое было? Ты была апасы. Кичинекей бала апасы. Кичинекей баланын апасы ол ал жок, ал сүйлөшпөйт адам менен. Сүйлөшпөйт, ал вообще мындай сүйлөшүп учурашканга дагы эч немеси жок бизге. Анан мен ага неме деле кылбадым. Ой эми соседпиз, жакшына эле жашайлы, мен балам. Почему вот именно она прицепилась к вашему сыну? Из-за чего? Отур, ал биз экөөбүз урушуп кеткенбиз да. Домдо мен аябай үй башчы элем. Анан квартиранчы балам эшикте ушинтип жаман сөз менен сөгөт экен, баардык жителдер жалып кылтат деп мен собрание кылып коюп, вот ошодон өзүмө ушу минусту алып алдым. Ушул эле мен ошол анан вот ошодон Өч алуу башталды. Ошодан биринчи мен ичиме арыз жазды, мен айлык өкмөттө иштеген жериме 2 жолу арыз жазды. Анан Женсебеттин төрайымы элем, андан арыздан ушинтип мен азыр бастырбай калдым, элди аралап мен ушундай мынантип ютубка чыгарганда мага аябай минус болду да бул дагы. Элди аралап басыш кыйын, балам бойго жетип калса. Эми ошону чыгарып, ошону элге жарыя кылган ушул Мухая Абдурапова дагы мыйзам астында жооп берилсин суранам мен. Баламдын анализи келди, 4 жыл эмести, 4 жыл бизди аябай мучить этти. Балам азыр Ош шаарында баса албай калды. Ош шаарынан кетем, мен башка городко деп атат. Эми кете албайт да, бул арестте да. Ошону мыйзам чегинде жакшы чечип берсин, балам актап берсин суранам, элге кайрылып. Про вашего сына уже ходят, да, всякие сплетни, там, ушаки, это... Ушактар жүрөт. Ушактар сразу эле бизге телефондон келип атат. Балама келет, балама көрсөтпөйт, комментарийге окубаңыз апа дейт. Окуп алып мен комментарийден мен ооруп калдым. Бизде эле мына семейный 4 жылдан бери аябай оор болду. Билбейм, эл деле түшүнсүн деп элге ачыкка чыгышка келип чечим кылдык. Еще у вас претензии основные к адвокату и к экспертизага. Бишкектеги. А Ошто экспертиза болду? Оштогу экспертиза, Оштогу экспертиза биз Оштогу экспертизаны тааныбайбыз. Наркы жанагы арыздануучулар Оштогу экспертизасы акча бергенсиңер, силер мындай кылгансыңар, тигиндей кылгансыңар деп силер акча берип таза чыгартып алгансыңар деди. Оштун экспертизасын алар ишенбей, ошол наркы жабыр Бишкекке комплексине жөнөтүп атпайбы? Оштук таза чыккан. Оштук таза чыккан. Балада Материал один и тот же, шорты, да? Шорта и хулиганство бул жерде көп нерсени жазган албыз. Сигаретинин бүйгүздү денесине деп жазган, көзүнө ийне менен сайды деп жазган, баклажканын крышкасын жуткуруп койду, анан деген ошол бизден Оштон экспертизадан таза чыкса, улар акча берип басты деди. А мен самом деле ол экспертизаны тааныбайм, мына Кудай астында. Ол экспертизанын үстүнөн да иш козготуп койду бул кыз. Азыр ал киши да жооп берип атат. Ал киши көз көрүшеликпиз ушул убакка чейин келип. Кечеги сотто ал да киргизбей койду, мен да киргизишпеди. Эми бизде ачык сот боло элек, бизде азыр жабык сот кылып эле бирден гана келип. А бул окуя Оштун өзүндө болгон. Окуя Ошто болгон. Ошто болгон дейсиз. Окуя Ошто болгон. 2020 жыл апрелде жазылган арыз. Ошо 4 жыл болду, 4 жылдан бери эч мындай чындык эми билинет, Кудай кааласа мына экспертиза. Ушу 4 жыл ушу чыдап ушу мына Казакстандын независимый экспертизасын күтүп отурдук да. Ушу келгенден анан биз дагы ак преске чыгып кайрылам деп чечтик да. Все, рахмат тогда. Рахмат. Закончено. Ассаламу алейкум көрөрман. Бул пресс жыйын кече 7 март болгон. Бүгүн 8 март. Бул кылмыш иши боюнча дагы 3 негизги толуктоолорду киргизип коюуну туура көрдүм. Биринчиси, өзүңүздөргө түшүнүктүү болгондой, бул кылмыш иши боюнча жабырлануучунун адвокаты негизсиз маалыматтарды каралоо иретинде байма-бай чыгарып келген, жана дагы деле чыгарып жатат. Анын бир дагы келтирген жүйөлөрү, айткан сөздөрү сот жүрүшүндө аныкталган жок, жана юридикалык баада берилген жок. Экинчиси,
Бишкекте өткөрүлгөн биологиялык комплекстүү экспертизасы Казакстанда ДНК экспертизасы менен жокко чыгып атат. Башкача айтканда, Казакстанда өткөрүлгөн ДНК экспертиза жабырлануучунун чолок шымындагы уруктук айыпталуучуга таптакыр тиешеси жок деген корутунду болуп атат жана ал чолок шымда эркек жана аял кишинин уруктугу бар деген маалымат келип атат. Үчүнчүсү, ошол эле эксперттер жабырлануучуну экспертизадан өткөрүп жатканда атайын эксперт деген макамга ээ боло турган же болбосо экспертизаны өткөрө турган, экспертизаны өткөргөндөн кийин кызматтык жана профессионалдык өзүнүн баасын берип, колун коюп, мөөрүн бастыра турган кагаз болот. Ал кагаз сертификат компетенция деп аталат. Кыргызчасы компетенттүүлүк сертификаты деп койсок болот. Буга чейин өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр керек. Буга чейинки видеодо дагы эксперттер жөнүндө видео чыгарган элек. Ал жерде дагы кудум ушуга окшогон окуя болгон. Экспертизаны өткөрүп жаткан адамдар, кызматкерлер атайын ошол сертификаты жок туруп эле экспертизаны өткөрүп коюшкан. Бул жерде да дал ошондой окуя. Жабырлануучуну экспертизадан өткөрүп жатканда 4 эксперттин тең тийиштүү компетенттүүлүк сертификаты жок болгон. Ушулардын бардыгын жалпылап алып айтканда, кылмыш боюнча айыпталуучу деп табылып, сотко өткөрүлгөн жарандын тагдырына балта чабылганы жатат. Андыктан жанагындай юридикалык сабаты жок жарандар, сот эмне экенин, прокурор ким экенин, деги эле мыйзам эмне экенин түшүнбөгөн жарандар болбогон жанагындай каралоо иретинде чыгарылган видеолорду көрүп алып, анын астында ар кандай терс комментарийлерди жазгандан алыс болсоңуздар. Интернетте силер көрүп жаткан бардык маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ал үчүн жакшылап анализдеп, жакшылап окуп, такталган маалыматтарга гана ишенсеңиздер.